New TV шоу программасы жаңы студия, жаңы форматта старт алды. Мен Арсен Султанов, буйырса бардыңыздар менен биргеликте музыка дүйнөсүн сапар алабыз. Эми студиябыздын көркүн ачкан меймандарыбыз бар, буну бардыңыздар билесиздер. Бүгүн түз эфирде өзгөчө мейман, өзгөчө үн, өзгөчө тембр, бул бардыгыбызга белгилүү. Кайрат Пиримбердиев, кол чабуулар менен тосолуңуздар. Бара келди. Түз эфирде бардыгыбыз сүйүп уккан Кайрат Пиримбердиев конокто.
Кайрат мырза, дароо эле стилди байкадык. Шарф, смокингке окшошкон кийимдер. Бүгүнкү стилдин аталышы кандай? Бүгүнкү стилдин аталышы тренировкадан жаңы чыктым деген стил деп ойлойм. Кайсы жактан келе атабыз? Бассейнге баргам, анан ошол жактан чыгып, эми негизи баягы кыш болгонуна карабай эмнегедир бүгүн бир футболка болгону баягы жылуу куртка менен эле, анан кийин футболка менен жүргүм келди. Анын үстүнө баягы көбүнчө имараттардын ичинде жүрөбүз, машинанын ичинде жүрөбүз дегенде, анан кийин баягы тамакка суук тийбесин деп шарф ордуна. Мына караңыздарчы, өзгөчө стиль болгондуктан, эми байкасак эмнегедир күч дагы топтолуп калган экен бул жана, мынтсеңиз, кана, бир көрөлү. Сонун достор, ооба, бул жанан. Достор, бул жанага карайбыз, Кайрат мырза күчтү көрсөтөбүз дагы. Бул али башталыш. Ооба, башталыш. Достор, дал ушул күчтү биз бир нече мүнөттөн кийин бардыгыбыз көрөбүз. Андыктан эч кайда алыспай туруңуздар. Ага чейин азыр мыкты музыкалык чыгарма Кайрат Прембердиевден жаңырсын. Биз анан кийин маекти баштайбыз. Ал жакта сонун оюндар күтөт. Оюнга даярсызбы? Даярбыз. Өтө коркунучтуу болот. Коркпойбуз. Коркпойбуз. Анда эмесе, кеттик. Изилдөөчүлөрдүн айтымы боюнча музыка даам татуу сезимдерин 60% күчтөнүп өткөн. Учурда тамактанып жатсаңыздар, тамагыңыздар таттуу болсун эле дагы. Биз программа улантабыз. Бул New TV шоу программасы эми жаңы студия, жаңы атмосфера. Бизде буга чейин эскерте кеткендей эле студиябыздын көркүн ачкан мейманыбыз Кайрат Прембердиев, албетте, мыкты. Эми бардык телегөрүүчүлөр жаңы чыгармаңызды уктуу болуш керек. Бул жаңы чыгармабы же мындан да жаңы чыгармалар барбы? Бул чыгарманы күздө, сентябрда жазып чыгардык. Керим Турапов агайыбыздын ыры туулган жерди сагынуу. Азыр болсо андан бери дагы бир чыгарма жазганбыз. Азыр даярдыкта бир 3-4 ыр турат буюрса. Жаңы жылдык ырлар. Жаңы жылга дагы бар. Жаңы жылга дагы ырлар бар. Мынакей. Андан тышкары дагы бир чыгарма англис тилинде эксперимент кылып көрөлү деп атабыз эми буюрса. Анан неге мынча ырларды бат-баттан көбүрөөк жазып атканымдын себеби жазда март айларында Кудай буйрса концерт берейин деп турам. Сольный концерт. Ошол концертке карата өзүм репертуардагы ырларды көбөйтүп, жаңы чыгармалар чыгарып, анан январдан баштап буюрса радио станцияларга жана телевиденияларга берейин деп атам да. Анан кийин жалпы телегөрүүчүлөр деле азыр түз эфирден байкап жатса керек. Буга чейинки чачыңыздын стили өзгөчө болчу. Азыр кайра башка стилге өткөн экенсиз. Аталышы барбы? Бул мен стилдер баары эле аталышы Кайрат болуш керек эми, себеп дегенде. Эми албетте баягы бул жагы кыска болуп жүргөн стиль, ал мен гана эмес, көп биздин кыргыздын жигиттери ошондой кыскартып калды чачын. Сизден кийин, Жок, Ибрагимовичтен кийин. Баягы футболист бар го. Менимче ошондон көрүп алыш деп элем, артын бул жерге байлап албайчы. Ошондон көрүп алыппы, көп биздин жигиттер ошондой кылып, бирок жакшы өзүнчө ал дагы мындай бир сонун чач жасалга да, жигиттерге жакшы жарашат. Бул жагы кыска, ортосу узунураак, кичине анан кайрып жүргөнчү. Анан мен эмнегедир кайрадан узун кылып өстүрүп азыр көрөйүн деп атам да. Анан кийин эми жалпы телегөрүүчүлөр бул программада билет, бизде ушул келген меймандардын маанайын текшерүүчү бир оюнубуз бар. Оюнун аталышы эң жөнөкөй смайликти кайтала деп аталат. Сиздин максатыңыз азыр көрүп турган сыналгыга биз смайликтер чыгарып беребиз. Алгачкы смайлик бул ушундай. Бул камераны карайт болушуңуз керек. Ортодогу камерага карайт. Бул камераны образын чалдырабыз. Кийинкиси тили менен. Кийинкиси. Ушуну көрүп алышат экен. Кайрат Прембердиев ойлонуп калды. Сонун. Жаш чыкканча билген смайлик экен бул. Ушул жагын кесип YouTube'га коюш керек экен, Сонун. Бардыгы окшошту негизи. Актерлук чеберчилигиңиз күчтүү экен, чын айтканда. Эми айтсаңыз, негизи жашоодо кайсы смайликтер көпчүлүк учурда колдоносуз? Ар кандай болуп калат. Эми көпчүлүк учурда могу смайликти колдонуп жүрөбүз, жумайып. Бул смайликти көп колдонгондагы себеби баягы элибиздин жакшылыктарында, үйлөнүү тойлордо же ушундайларда баягы ырдап калгандан кийин анан сүрөткө түшөбүз да. Анан келип, же болбосо кичине кыздар балдар селфи кылып алайлы дейт. Анан кийин мен мүмкүн алып түшсөң болбойт. Өзүң баягы белгилүү адам болуп туруп анан кийин ал бирөөгө сүрөтүн көрсөтсө сен кайгылуу, мынтип турса жарашпайт да. Ошон үчүн
клип. Анын үстүнө маанайдагы көтөрүлүп турат ошол учурдачы. Жаң ырдап бүтүп мындай элдин кол чабуусу, анан маанай ошол мындай смайликке жарашып турат да. Ошон үчүн көп учурда бир жумада бир мүмкүн билбейм, бир 1000 жолу, может андан көбүрөөк ушул смайликти колдонот. Каранды. Эми биринчи суроо. Даярсызбы? Даярмын. Чын элеби? Күнүгө саат 12-ге чейин уктайм. Мен Сиз? Керек болсо прическамды дагы керек болсо өзгөртөм. Мындан дагы. мен Же лысый алдырам. мен мүмкүн. Айына $8,000 табам. Же. Же Ооба. ал акчанын бардыгын жубайыма берем. Ооба, мен. Тойлорго жар ырдагым келет. Мен эмес. Мен ырларымдын мааниси жок. Же. Кээде сахнага микрофон жок эле чыгып кетем. Мен болгон ушундай кээде. Болгон, а? Ооба. Унутуп калдым. Качан болду эле эскерге кетсек? Так эсимде жок, бирок ушу мындай учурлар көп эле болот. Анан кийин ушул учурда бир суроого болбоду. Айына $8,000 табам, бирок аны жубайыма берем депчи. Эмне мынча болуп кетти? Үйдө бухгалтер жубайыңыз. Үйдө бухгалтер, биздин жумушта, бизнесте менеджер. Мен негизи эле мен келинчегим, менин кесиптешим дегенде. Жумуш менен иштешесизби да? Биз иштешебиз, кадимкидей менеджер катары. Анан кийин жок эми мындай эмес да, бул акчанын баары сага каалаганыңды кыл эмес. А бизде үйдө баягы жалпы үй бүлөлүк кассабыз бар да, ошол жака баардыгын чогултабыз. Ал меники же сеники эмес ал акча. Ал биздин үй бүлөнүкү дегендей да. Сонун. Эми биз болсо мынакей бүгүнкү программабыз болгондуктан бизде дагы көптөгөн оюндарыбыз бар. Эми кийинки оюн бир аз интеллектуалдуу деп айтсак да болот. Ага бир аз мени күчөтүш керек. Эми оюндун аталышы 4 сүрөт 1 сөз деп аталат. Азыр көрүп турган сыналгыга биз 4 сүрөттү чыгарып беребиз. Дал ушул 4 сүрөттү бириктирип бир сөз чыгарышыңыз керек. Даярсызбы? 4 сүрөт 1 сөз. Анда эмесе, азыр биз алгачкы сүрөттөрдү чыгарабыз, максатыңыз табышыңыз керек. Анда эмесе кесиптештер бизге азыр 4 сүрөттү чыгарып берсе. Кеттик. Ушул 4 сүрөттү бириктирсе, кайсыл сөз келип чыгат? Кошуна. Эмне үчүн? Бардык жерде эле мындай эки үйдүн ортосундагы болуп аткан атмосфера да, карым-катнаштар. Ошон үчүн кошуна. Биз дагы көпкө ойлондук, бирок тилекке каршы бул туптура. Бизге жолун чыгарып берсе. Сонун. Анда эмесе мынакей карап көрсөңүз, кошуналар менен шишкебек жеп, кошуна деген сөз келип чыгат албетте. Мынакей кошуналарыңыз менен жакшы элесиз. Кошуналар менен жакшы эле. Бардыгы сиз менен сыймыктанса керек, э? Биздин кошуналарыбыз Кайрат Прембердиев деп. Мүмкүн. Сонун, кийинки сүрөт бар. Кийинки сүрөт дагы интеллектуалдуу. Эгерде сиз дагы тапсаңыздар, анда бизге WhatsAppка же түз байланышка чыгып айтыңыздар 56 Бизге сүрөттөрдү чыгарып берсе. Кийинки сүрөт кандай болот экен? Балмузак, дарбыз, чемичке жана пляж. Кайрат Прембердиев мырза. Жай. Эмнеге жай? Жайында балмуздак жейбиз, жайында арбуз жейбиз, жайында сууга түшөбүз, жайында анан тиги күн карама болсо эми ал күндүн белгиси, күн ысык, жайында күн карама бышат. Жай сиз үчүн кандай болду ушул жай? Бул жай аябай сонун өттү. Аябай эсте каларлык күндөр көп болду. Көлгө барып эс алганыбыз. Сөзүңүздү бөлүп турайын. Буюрса бул жайга да кайрылабыз, өкүнө эшикте кыш болуп турбайбы? Азырчы бизге түз байлашка чыккан челегирүүчүбүз бар экен азыр. Кабыл алсак, алло. Да. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келдиңиз, Мен кутман Кайрат кеч. Прембердиевке чыгармачылык ийгилик каалап коет элем. Рахмат, чоң рахмат. Ден соолук үй бүлөсүндө бактылуу үй бүлө өмүр сүргүлө. Сиздин чыгармачылыгыңызга абдан мен таазим этем. Рахмат. Дагы? Анан мен күйөө балам менен неберемдин туулган күнү эле ошону поздравить этип коюңузду суранат элем. Макул, аттарын айтып коюңуз. Күйөө баламдын аты Канат, неберемдин аты Атай. Канат.
Канат атай туулган күндөрү бир келген окшойт, э? Ооба. Бүгүн азыр майрамдап жатса керек, а? Анда өздүк майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Бардык ийгиликтерди каалайм, ден соолук каалайм, узун өмүр каалайм. Жана ошондой эле кандай гана ойлогон ой максаттарыңыздар болбосо, ошонун бардыгына жетишиңиздерди каалайм. Бар болуңуздар. Ооба. Сиз дагы четте калбай албетте түз байлашка чыксаңыздар болот 56 56 72. Бул биздин түз эфирден байланыш координаттары. Андыктан келиңиздер, каалоо тилектерди айтыңыздар, сүйүүңүздөрдү билдириңиздер. Балким сураныңыздар мунун бардыгы сиздин колуңузда. Эми буга чейин мынакей жайга кайрылганбыз. Азыр ошону жоон чыгаралы. Балким жай, балким күз, биз аны билбейбиз, а? Келиңиз, азыр биз анда туура жоон бардыгыбыз көз салсак. Балмуздак, дарыбыз, чемички, пляж. Бунун бардыгын бириктирсе, албетте жай деген сөз келип чыгат. Куттуктайбыз. Логикасы негизи чын эле күчтүү экен. Чын эле күчтүү экен. Болчолор албетте. Акыркы сүрөт калды. Акыркы сүрөт бир гана сиз үчүн. Акыркы мүмкүнчүлүк. Азыркы учурда биздин счетубуз 2-0. Анда эмеси акыркы сүрөттү чыгарып, анан кийин жыйынтыкты чыгарабыз. Бизге чыгарып берип койсо, акыркы сүрөттү. Жылмаюу. Жылмаюу деп ойлойсуз, а? Эмне себептен? Болбосо тиштер көп атат негизичи. Балким тиш, балким стомат болот. Билбейм, эмнегедир мага ошол жооп туура көрүнүп атат да, жылмаюу деген. Албетте, биз дагы негизи көпкө ойлондук. Албетте, келиңиз, биз деле туура жоону айтпай эле коеюн. Туура жоон жалпы телекөрүүчүлөрүн биргеликте аныктайлы. Бизге жоон чыгарып берсе, бул жакта коркунучтуу адамдар, сулуу жылмаюу, бунун баарын бириктирсе, албетте жылмаюу деген сөз келип чыгат. Бүгүнкү программабыздын рекордсмени деп айтсак да болот. Кайрат Пиримбердиев сонун баарына туура жооп берди. Кайрат мырза, эми биздин программабыз ушу менен аяктап бара жатат. Бүгүнкү билгендей эле биздин алтын микрофонубуз бар. Бул микрофонду кармаган ырчы келечекте дүйнөгө белгилүү болот да. Анда кармайынчы деп эле. Кармап алсаңыз болот. Эми жалпы телекөрүүчүлөргө кайрылып, өзүңүздүн каалоо тилектериңиздин баардыгын айта кетсеңиз болот. Бул мүмкүнчүлүк бар. Келиңиз. Бардыгыңыздарды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Каалаган ой максатыңыздарга жетиңиздер. Мекенибизде тынччылык болсун, мекенибизде молчулук, токчулук болсун. Ар бир үй бүлөдө наристенин күлкүсү жаңырсын, ар бир үй бүлөдө жылмаюу болсун, бири-бириңиздерди сүйүңүздөр, сыйлаңыздар, урматтаңыздар тирүүчүлүктө. Бардык жакшылыктар каалайм. Кыргызстан алга. Эң сонун каалоо тилектери. Ал эми мен сизге сактанып бошотуп берейин. Албетте, жалпы телекөрүүчүнүн азыр маанайын көтөрөт деген ишеничтемин. Сиздин эми өзгөчө бий стилиңиз бар эмеспи? Анда бийлей ырдайбыз ошондой. Бийлей ырдайбыз. Анда эмесе биз коштошпойбуз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мындан тышкары бизде дагы бир мейманыбыз бар. Бирок аны биз бир нече мүнөттөн кийин тааныштырабыз. Эч кайда алсабайбыз, буюрса кызыктуу оюндар жана мыкты музыкалар бир гана сиз үчүн жаңырат. Келиңиз, сахна сиздики, мен сизге бошотуп берейин. Эч кайда алсабайбыз, достор. Булар мен бийчилерим. Бийчилериңиз. Ооба.